ар бир нерсе сөз эмес, бир иш же бир кол менен мындай жазылат да. Мынан ушуга көз карашыңыз кандай негизи? Адамдын ишинен эмне кылганынан билсек болот. Ким канча жыл жашады эмес, кандай жашады маанилүү дейбиз го. Бирок бул ар бир адамдын жан дүйнөсүндөгү бир сезимге байланыштуу да. Эгер ошол оңолсо оңолот, бул кайдыгерлик. Пайгамбар хадисинде келет, адамдын денесинде ушундай нерсе бар дейт. Ушул оңоло турган болсо, көз көрсө эмне менен толот деп еді. Жүрөк жакшы бир сезимдерге, табиятка болгон сүйүүгө толо турган болсо, кыймыл аракет, сүйлөгөнү, ар бир нерсеси ошого жараша толот. Ошол үчүн биринчи жүрөктү оңдоп, кайдыгерликти жок кыла турган болсок, мусулмандыбы же жалпы эле адамдыбы талкалап жок кылган нерсенин бири бул кайдыгерлик. Бир жерде өрт чыгып атса эмне кылайын? Ал жерде өрт чыкса сага да келет. Ал жерде суу каптаса сага да келет. Тиякты өчүрүп кой. Сенин үйүң аман калсын. Ошол түшүнүк менен жашай турган болсо, бул меники Кыргызстан. Баарыбыз мен айырмам эмне кылышым керек. Бишкектен бирөө барып, Ошко түштүккө барып туруп, Сулайман тоонун булгап келе берем, мен Бишкектикмин да десе, бул акылдын тайкылыгы. Кыргызсыңбы? Кыргызстан баарыбыздын экенибиз. Ошон үчүн жан дүйнө даяр болсо эле оңолот иншалла.